Урматтуу Данияр Жолдошевич, бул эң маанилүү долбоор да бизге керектүү, колдоого муктаж долбоор. Ушундай долбоорлордо сиз өзүңүз келип катышсаңыз жакшы болот эле. Өткөндө замыңыз келип, биздин кесиптештер суроо берсе жакшы жооп бере албай калды да. Мындан кийин ушундай долбоорлор болсо өзүңүз келиңиз. Мен биринчи суроом, фонддорду, азыркы ушул түзүлгөн фонддорду ким көзөмөлдөйт? Кайсы министрлик? Сиздердин министрлик? Негизи көзөмөл совет аркылуу жүргүзүлөт. Совет мүчөлүгүндө бардык эле фонддордо эгерде кайсы тараптын акча каражаты боло турган болсо совет мүчөлөрү үчөө, Кыргызстан тараптан экөө. Биз ошол фонддордо мүчөлүк кылабыз. Орус-Кыргыз фондусунда мен өзүм мүчөмүн, Венгер фондунда өзүм мүчөмүн, Өзбек-Кыргыз фондусунда мен орун басарым мүчөлүк кылат. Биздин кесиптеш Улан Болотбекович абдан туура маселени айтты. Биздин кээ бир чыныгы патриот ишкерлер кредит ала албай жатышат. Тааныш билиш аркылуу башка бир билебиз, чиновниктер, атка минелер алып атканын биз билебиз, жакшы билебиз. Ошон үчүн мындай натыйжалуу, туура багытта пайдаланыш керек да. Конкреттүү түрдө ишкерлер болсо ошолорго бериш керек. Спек Исламович, мен бир мисал айтып кетейин. Мынакей бир фонддун алкагында биздин Кыргызстандын өндүрүшү негизи чоң компания азыр строй материалдын негизинде эметет да, жанагы туш чаптаган эмелерди. Заводду италиялык эме менен технологиялар менен мынакей Кыргызстанга алып келатат. Өзүнүн акча каражаты, залогу, бүт келишимдери бар. Бирок советтен өткөрбөй ачканда негизи азыр бизде чоң ыкма бар. Бул мамлекеттик кепилдик берүү. Ошол долбоордун бүт ийне жибин баары тең эле изилдеп чыкты. Фонддун өзүнүн адистери кайтарымдуу кредит экенин далилдеп беришти. Бирок тилекке каршы ошол биздин партнерлорубуз ал долбоорду өтө кепилдиктүү долбоор, андан кийин тобокелчилер чоң экен дегенден биз аргасынан ошол кепилдикти берип, бирок ошондой долбоорлорду ишке ашырганга андай ыкмага барышыбыз керек. Эгерде андай долбоорлор бар боло турган болсо, ар бир долбоорду биздин министрлик өзү талдайт. Биздин экономикабызга кандай салым болот, импортты чектөөдөн канча пайызын ээлейт. Мынакей азыр фармацевтикада жактан айтып атабыз, 90дон ашык пайызы бизде импорттолунат. Ошонун эң негизгиси азыркы жылга биз өзүбүзгө план коюп атабыз, хотя бы ошол 10%га импортты чектөөгө. Ошол импортозамещение программасына. Эгерде долбоорлор боло турган болсо, биз даярбыз карап өзүбүз. Эми азыр ушул долбоор Кудай буйруса азыр баарыбыз эле колдоо беребиз. Келечекте ошол Бириккен Араб Эмираты менен биргелешкен ишканаларды ачыш керек да. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул Бириккен Араб Эмираттары өнүккөн өлкөлөрдүн астыңкы сап катарында турат. Бүт бардык тармагында. Ошон үчүн эми бул туура натыйжалуу ишке ашышына мен тилектешмин, колдоймун. Рахмат.